11 уктуруу. Эжекем ал жайын айтып атып, бир аз тыйын берди. Ошонусуна рахмат айтып кете бердим. Кайра келатып, анда Вознесеновка деп койчу. Азыр Бозучук деп аташат. Райондун борбору эле. Ошол жерде сельподо кампа кармаган дагы бир Шапа деген эжемдин күйөөсү Коробаев иштейт деп уккам. Келатып издеп жүрүп үйүн таап бардым. Барсам, Шапа эже үйүндө экен. Учурашып, дагы эле кайтып кетишке тыйыным жок. Кыйналып жатам десем, эже үйүндө иштебей отурат экен. Жездеңе бара кет, ошол бирдеме берер, деп айтты. Жездени деле анчейин таанычу эмесмин. Адресин айтып берди. Издеп сураштырып жүрүп таап алдым. Кампасынын короосуна кирсем, чоң короо экен. 5-6 чана турат, аттары менен. Кээ бирөө кампадан бирдеме көтөрүп алып кетип атат. Кирсем, жезде ары карап ичикчен, башына баса кийген чоң тумак кийип отурган экен. Жездем менен саламдаштым. Жезде, мен Мамбет кайныңыз болом, деп ал жайымды түшүндүрдүм. Кейпи абдан кызуу экен. Жезде, эшикте бирөөлөр бул жактан алып чыгып эле атышат. Сизде учет, текшерүү, уруксаат деген болобу, же булар өздөрү билип эле алып кетип атабы? Деп кейпин көрүп туруп. Тигилер дүкөнчүлөр болсо керек. Кызып отурганын көрүп, жайлап жатышкан го деген мага ой кетти. Жезде, мен муну айткандан кийин мага карап туруп: кайным. Жездең ушинтип отурганы менен аркасынын баары эле көз, деди. Ой, жезде, андай болсо кечириңиз, деп бир аз отурдум. Эчтеке чыгар эмес. Көзүм жеткенден кийин коштошмуш болуп кете бердим. Ошол эле жылы угушумда жезде 7 жылга кесилип кетиптир. Кийин мен чоңоюп, отпускага барып калсам, бир карындашыбыз каза болгон экен. Ошол Шапа эженин жакын сиңдиси. Барсам киши көп. Ошолордун арасында баягы жездем отуруптур. Саламдашып, жезде 7 жыл жүрүп чыгып келген экен. Эсиме түшө калып: ай жезде, эмне болуп кетти? Аркаңыздын баары эле көз эмес беле? Десем, эсинде экен. Мамбет. Ошондо жездеңди далыдан ары бир тээп кетсең эмне? Акмакчылык, масчылык кылып, ичип отура берип, келген дүкөнчүлөргө ишенип коюп, алар менин кейпимден пайдаланып жайлашпадыбы, деди. Мен айттым: ошондо кичине жардам кылып койгонуңузда эмне? Өмүр бою ыраазы болуп жүрбөйт белем, деп. Бир чети тамашаламыш болуп жайлап калдым. Үйүнө барганда, ошондо эжем дагы жемелесе керек. Атайын ишенип издеп, үмтөтүп келсе, бирдеме берип койбодуң, деп. Ошону менен кеттим Фрунзеге. Эптеп келип, окуума бара баштадым. Сабак өтө оор. Дагы эле кыйналып окуп жүрдүм. Себеби азыр ойлойм, ар жагыбызда түбүндө билген запас билимибиз жок экен. 1-2 курстарда негизинен дагы эле химия, биология, физика, тарых, анатомия, орус тили деген сабактар. Айрыкча анатомия, адамдын түзүлүшү, адамдын денесинин түзүлүшүнүн аттары орусча, латынча. Биз үчүн 2 тил тең түшүнүксүз. Экөөнү тең жаттайбыз. Ошондогу биздин көктөгүбүз укмуш эле. Кээ бир сабакты түшүнбөйбүз. Бирок башынан аягына чейин жаттап алчубуз. Экзаменде мугалим тим койсо, аягына чейин токтоосуз айтып берген күндөр болгон. Эгерде мугалим кокус кошумча суроо берип калса, анда баленин башталганы. Токтойбуз. Жооп жок. Себеби кошумча суроону жаттаган эмеспиз да. Ошентип 1 курсту алда жалда менен бүттүк. Арабызда окуй албай кетип калгандар бир топ эле болду. Каникулга үйгө барар замат мен эртеси эле колхоздун жумушуна чыкчумун. Эмне жумушу болсо дагы айдаган жагына каршылык көрсөткөн жан эмесмин. Иштегеним ушундай эле, чын дилим менен иштечү элем. Ал убакта колхоздо негизги иш апийим, чөп чапмай, сугат,
эгин ормой, эгин бастырмай. Биринчи курсту бүтүрүп барганда чөп чабык башталып калган экен. Кызыл кыяга, баягы менин кызым жашаган жайлоого бардым. Ошол жакта биздин колхоздун жери, жайлоосу бар экен. Ошол жактан чөп чаап даярдап келчүбүз. Ал жакта жайлоодо колхоздун саан уй фермасы бар. Уйду менин тажестем Кожобек деген багат экен. Аялы энемдин сиңдиси Окен. Ушулар мени Урупай деген карындашымды кичинесинде багып алышат. Алган себеби жогоруда айтпадымбы, биз өтө кедей, көплөөлө элек деп. Тайэжем Окен жеңилдик болсун деп алса керек. Ал убакта баланы бергенден кийин бизге жөнөтпөйт, жакындатпайт. Бизден бөлүп өзүлөрүнө таандык кылууга аракет жасашчу. Ошентип чөп чапканга барып калдым. Мага окшош балдар, аялдар, анча-мынча карыган кишилер. Барганда эсимде. Сагынып да калгам карындашымды. Урупайды деле чоңоюп эс тартканда алып кетишкен. Барганда тайэжемдикине барып учурашып, карындашымды сураганга болбойт. Тайэжем да эчтеке айтпады. Бир аздан кийин эшикке чыгып ары бери карасам, карындашым эч жерден көрүнбөйт. Бир топ балдар, кыздар ойноп жүргөн экен. Ошолордун жанына барып, акырын билгизбей, алар билбейт Урупай менин карындашым экенин сурадым. Урупайды билесиңерби? Ал кайда кеткен? Деп. Тез эле айтып беришти. Көрсөтүп, тоонун ар жагында уй кайтарып жүрөт деп. Акырын көрүнбөй, жашырынып алып, жөө басып отуруп, тоонун артына бардым. Барсам, көп саан уйларды бир эшекти минип алып, ошо кыбыраган карындашым 13 жашта болсо керек, тоонун арасында жалгыз кайтарып жүрүптүр. Мени карап турат. Жакын барганымда эшектен учуп түшүп чуркап келатат. Жетип келип, мени басып кучактап, күлүп калды. Экөөбүз алыбыз келишинче өкүрүп ыйладык. Колу буту кесилген, кийими деле бирдеме. Ошондогу менин зээним кейигенин азыр эстесем дагы зырдей түшөм. Сүйлөшүп отуруп, Урупай, айланайын. Күзүндө айылга көчүп барганда качып кел, дедим. Ошону уга албай жүргөнбү, байкушум барар замат барам деди. Араң эле жүргөнүн сездим. Кайра акырын көрүнбөй келе бердим. Кечинде уйлар келгенде дагы байкап карап отурдум. Ошол кыбыраган карындашым 10 уйду сага басып. Эми жумушка ушунчалык катып бүткөн экен байкуш. Кийин көрсөм, түшүнсөм, Окен тайэжем жөн эле малайлыкка алган экен, окутканда эмес. Өзүнүн Мукамеди деген бир уулу мен менен тең, дагы бир кызы бар эле. Тажездем момураган, ак көңүл, сонун киши эле. Тайэжем ачуусу чапчаң, тилдүүрөөк көрүнгөн. Кийин күзүндө сүйлөшкөндөй, айтпай суранбай качып келди. Ошол бойдон кайрылып барган жок. Окен тайэжем угушумда абдан каргап жүрдү дейт. Ушул карындашымдын тагдырын айтып бүткөзүп кетейин. Мен институтту бүтүп, Сокенге үйлөнүп үйгө бардым. Урупай экөөбүз апийим кесип, жолго каражат камдап Фрунзеге ала кеттик. Ойлодум. Эптеп медицина мектебине кирип, жок дегенде медсестра болуп иштеп, жанымда жүрсүн деп. Окууга өттү. Бирок өмүрү кыска экен. Кышында катуу ооруп калып, кандын рак оорусуна кабылып, үйгө кышында эптеп жеткирип келдим. Мен келгенден 3 күндөн кийин 17 жашында кайтыш болду. Ошол тайэжем Окендин каргышы тийдиби деп да ойлоп кетем. Экинчиси улуу эжем, менден 2 жаш улуу эле. Муну дагы энемдин сиңдиси оңош багып алган. Фрунзеде. Күйөөсү Уманкулов Ургазы
Тажестем цикада иштечү. Бул таежемдагы айлыгы келип, бизге боору оордубу, Жумакан эжемди алып кетти. Мен 1946 Фрунзеге келсем, эже жок. Кайда десем, оңош таежем ушунчалык жамандап, өлүк тиригин көрүп, бир жака качып кетти дейт. Кийин мен 1-курсту бүтүрүп айылга барганда, Жумакан эжем келип калып айтып берди. Чоңалайда мугалим болуп иштеп атам. Барганыма 2 жыл болду дейт. Көрүнүшү абдан жакшы. Баарыбызга кийим кечек алып келиптир. Ошондо оңош таежемдин дагы максаты ошол болуп, алып келип окутпай, иштетпей, үйүнө малай кылып кордукту көрсөткөнүн айтты. Отпускага 1 айга келиптир. Күйөөгө чыга элек. Кайра кетем деди. Мен каршы болдум. Жердин түбү экен. Андан көрө Фрунзеге чогуу баралы. Институтка өтүп окуп алсаң десем, жок. Мен быйыл барайын. Себеби партиянын мүчөлүгүнө кандидатмын. Быйыл мөөнөтүм бүтөт. Анан эмдиги жылы биротоло келемин деп болбой кетип калды. 25 жашка чыгып калган. Мектепте мугалим, завуч болуп иштеп атыптыр. Ушуну менен бул эжемди дагы экинчи көрбөй калдым. Ал убакта кыштын күнү Чоңалайга каттоо жок. Жол бекилип, кат да келбей калат экен. Кеткени дайыны жок. Жазга жуук чогуу иштеген көлдүк мугалимдерден кат келди. Өлгөнүнө 3 ай толуптур. Ушинтип Жумакан ооруп, кайтыш болуп калды деп. Ошо бойдон бара да алган жокпуз. Кийин мен институтту бүткөндө 1954 жылы анда институт жиберчү. Барып, үгүт жүргүзүп, мед институтка балдарды 1 ай жүрүп алып келчүбүз. Мен Гүлчө районуна ошол алай жакка кеттим. Чынында эле жолу өтө татаал, тоон аралап араң жетет экен. Анда машина деген жок. Жол тосуп, жүк тартуучу машина менен ошол алайга барып, көпчүлүгү чүйдөн, ысык көлдөн барган мугалимдер экен. Бир жерде отурушуп, ошол эже иштеген мектепти таап сөз кыла баштадым. Ушул жерде иштеп жүрүп каза болгон десем, бир сакалдуураак киши ушул айылдан экен. Бечара Жумакан ушинтип каза болуп деп айтып баратып эле, эмнең болот деп сурап калды. Ушул жерден жаңылдым. Менин бир тууган эжем эле десем, ойлона калып, жок, мен жаңылып атыптырмын деп айтпай койду. Сурандым. Болоор болду. Көп жыл өтүп кетти. Мен чындыгын билейин. Эмнеден өлгөн десем дагы эч айтпай коюшту. Кайсы жерге коюлду? Жок дегенде мүрзөсүн көрүп, Куран окутуп кетейин десем дагы айтпай коюшту. Кийин ушумда бирөө ыржаңдап сүйлөшсө, жабышса керек. Ошондон улам ажалы менен өлбөсө керек. Ошол убакта кышында эч катташ жок. Алайда Советтер Союзунда закон деген жок эле дейт. Ошентип бул эжем дагы оңош таежемдин каргышы тийдиби 25 жашында кайтыш болду. Дагы бир эсимде калганы айылдагы жакын тууганым, менден 6 ай улуу агам Жумакай Орунтаев эле. Ал жашынан аял алып, колхозда башкы бухгалтер болуп иштеп жүрдү. Мен барар замат Жумакайды үгүттөп, жүрү Фрунзеге, жогорку окуудан окуп билим ал деп айта баштадым. Жумакай макул болуп, кетмей болдук. Кетердин алдында башкарма Зайнидин абам, ферма башчы Токтосун деген абам экөө келип, мени абдан тилдеп, сен эмне үчүн Жумакайды азгырасың? Жүргөн жагыңда өзүң окуп жүр, сениби? Деп опсалашты. Мен, ой абалар, бул Жумакайдын өз иши. Окуйбу, окубайбы, менин эмне ишим бар? Деп араң кутулгам. Бирок ал жылы Жумакайды жибербей коюшту.
Кийин түшүнгөндө ойлосом, бу жумакайга эмне жабышып калды десем, булардын ичкен жегенин, былыктарын бухгалтер катарында баарын жылмалап, документтерин таптаза кылып, тигилерди аман эсен сактап жүргөн жумакай тура. Кийин жумакай дагы ушунун баарын айтып берди эле. Дагы бир барганда жумакай жадап бүтүп, көзү жетип, келечегин ойлоп, барам. Бул жолу катуу турам. Сени менен кетмей болдум, деп экөөбүз Фрунзеге жөнөдүк. Пржевальскиден машина табылышы тозок. 1-2 күн машина күтүп жатып калчу элек. 2 күндөн кийин кечинде толтура карагай салган бир чоң машина токтоду. Кааласаңар түшкүлө, алып кетем деп. Жумакай экөөбүз баягы эле бир мешөктөн талканыбызды карагайдын үстүнө коюп, мешогубузду алдыга басып, чоң чынжырды кармап алып жөнөдүк. Түп жак менен жылкы заводуна келгенде күн куюп кирди. Бир аздан кийин машинанын дөңгөлөгү жарылды. Запас дөңгөлөгү жок экен. Чыланып суу болуп кеттик. Бир сарайга кирип, жагандан корголонуп, таң аткыча отурдук. Эртең менен жаан басылды. Анда машина айдаган кыргыз шофёрун көргөн эмесмин. Орус шофёр туруп, дөңгөлөгүм жок. Силер машина тосуп өзүңөр кеткиле, деди. Түшкөндө эле жол акысын алып алган. Мен акчабызды бер десем, бербейм. Мен күнөө эле эмесмин, дейт. А биздин күнөөбүз эмнеде? Бер, десем болбоду. Экөөбүз чатакташа түшүп, мушташа кетип, асфальт жолго көтөрүп чаптым. Жайлап жиберейин дедим эле, сезди. Тур, берейин, деди. Мен төшүнө минип алып, жок, турбайсың, чөнтөгүңдөн алып бер, десем берди. Жумакай жоошураак, мындайды көрбөгөн. Мамбет, койчу, баштан садага, деп мени тыйып жүрөт. Мен тура калып, сен бухгалтер болуп иштеп жүрүп, акчаң көп болсо керек. Бул акча мага өтө керек, деп экөөбүздүкүн чөнтөккө салып алдым. Шофёр тура калып, вот сволочь, хулиган, деп тилдеп атат. Ошол жерде дагы машина күтүп канча отурдук. Ошентип Фрунзеге азап менен жетчү элек. Кээде Быстровкага эптеп жетип, анда поезд жүрчү. Ошого жабышып келер элек. Мунун баары азыркы балдарга жомок. Кээси ишенбейт. Ошентип тырышып окуп жүрөбүз. Дагы эле турмуш өтө оор. Сабак окуш дагы оор. — 1948 жылга чейин нан карточкасы болду. 1948 жылдан нан карточкасы жоголду. Жоголгон менен дагы эле нан алыш өтө кыйын. Биринче саат кезекте турмай, кээде нан жетпей калат. Ушул күнгө чейин ыраазы болгонум биздин кыргыздын талканы. Азыр кээ бир балдарыбыз талкан эмне экенин билбейт. Табылды Эгембердиев, рахмат. Көп жылдан бери ушул күнгө чейин талкандан кыргыздын жармасын жасап, элдин суусун кандырып келатат. Фрунзеде жалгыз тааныганым, кичине ишенгеним ошол ургасы Таажестен. Өзү ЦКда иштечү. Таежем 6 баласы бар. Иштебейт, чала сабат. Үйүндө улуу баласы Абдрахман менден 2-3 жаш кичүү эле. Медиа институтка кирип калышына мен чоң көмөктөш болдум эле. 1946 жылы келгенде Абдрахман окубай калган экен. Менден кийин Кайры-Марыктан келген Теңтүш Арыкбаев Сыргак университетте окучу. Жездеси айылда сельсовет эле. Ушул Сыргак бир актай дептерге мөөр бастырып алып келиптир. Ошону көрүп таң калган. Анда кыргыз кадрлары жок болгондуктан баарын эптеп бирдеме деген документи болсо эле ала берчү. Ошол мөөрү бар актай баракка Сыргак экөөбүз Абдрахманды 7-классты бүткөн деп жазып, ошону менен медшколго келип көрсөтсөк токтоосуз салды. Ошентип Абдрахман медшколду жакшы бүтүп, медиа институтка кирип окуп калды. Бүткөндө нерв оорусу боюнча адис, медицина илимдеринин кандидаты болуп, кафедрада ассистент, доцент болуп иштеп жүрдү. Абдан түшүнгөн, жакшы адис болуп, көптөгөн оорулууларга жардам берди. Бала чакалуу,
неберелери болду. Жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги бар. Өзүнүн ишин ушунчалык мыкты билген бөлөм эле. Негедир көп жылдан бери иштебейт. Пенсияга чыгып, оорукчан болуп үйүнөн чыкпайт экен. Бир киши менен кирип чыгышы жок. Тең туш, тууган дегендерди билбейт. Өзүнчө таң каларлык адам болуп калыптыр. Ушул окуп жүргөндө, жидээ байлап кеткенде тууган сынып ушулардыкына барчу элем. Барганда деле мени сүйгөн каалаган киши жок. Көз караштарынан, жасаган мамилелеринен байкачу элем. Ошого карабай догурнуп, ашканасында өзүлөрү тамак ичип бүткүчө кел деп койгон жан жок. Көгөрүп отура берчү элем. Акырында өзүлөрү ичип бүтүп, калган каткандардын бир табакка чогултуп, нандын калдыктары менен куюп берчү. Мен андай тамак ичип көрбөгөн жаным ошого эле ыраазы болуп кетчү элем. Бир жолу барсам, тез деле барчу эмесмин. Ургасы тажисте: "Ой бала, сен кез келип жүр", деди. Унчуккан жокмун. 3 кызы, дагы 2 баласы. Булар да адам менен сүйлөшүү жок эле. Азыр ошолордун баары чоңоюп, жогорку окуу жайларды бүтүп, үйлүү жайлуу болушуп, бала чакалуу, неберелери бар дейт. Жезде менен Таеженин билими жок. Адамгерчилиги өтө начар адамдар экен. Же менин кедейлигимди билип, ушундай мамиле жасадыбы, билбейм. Болбосо, ошондо боору ооруп, эжесин сыйласа, ушу бечереге деп бир эски ботинкасын берип, же жакшы мамиле кылып койсо, унутулбайт эле го. Таеже барганда эле эжем Жумаканды жамандап, каргап кирчү. Ошентип институтты бүтүрүп, бүтөр замат Сокен экөөбүз үйлөнүп калдык. Менде бирдеме өткөрүш, бирөөнө чай беришке чамам жок. Тойду Сокендин агасы Алышбаев Жумагул өзү өткөздү. Кичине үйүнө Исаев Мукамбет Цкадан, мен жактан Жезде Уманкулов аялы менен Убукеев деген менин агам, Жумакай агам болушуп чогулушту. Убукеев бир кой сатып берди. Уманкулов ошондо соода министринин орун басары эле. Бул анча-мынча ичкиликти чыгарды окшойт. Кызыгы бүткөндө кеттик. Сокен экөөбүз ушул Уманкуловдун үйүндө калдык. Таеже балконду көрсөттү. Бир жаман диваны бар эле. Ошол жакка жаткыла деп көрсөттү. Эрте-серте Жумакай үчөөбүз бир жүк машинага түшүп үйгө жөнөдүк. Ошондо чакан той берип атканда Исаев Уманкуловду тамагаш колуңда тургандан кийин деп тамашалады. Мен бир аз эс алууга чыкканда Таежеме да өздүк кылып: "Таеже, ушулардын тамашасын мен түшүндүм. Ошого калтырбай, жоктен көбүрөөк пиво алып берсеңер болмок экен", десем, ар деп мени беттен алды. "Сени кедей кылган биз эмес" деп. Кийин мен оңолуп, жетилип, илимдин кандидаты болуп калдым. Биздин туугандар чогулуп чай ичкен жерде, дагы башка жерлерде Таежем ар дайым ушулардын арасында мактанат экен. Мамбетти биз тарбиялап багып, ушул даражага жеткизбедикпи деп. Муну мага угуп олтургандар жеткизип, чын эле ошолор тарбияладыбы деп сурашат. Мен кыска эле ооба деп коем. Бир күнү кач кээп Таекем кереге таштыктарды чакырып чай берип калды. Келсем, Тажесте Мургазы, Кадыркул Таеке экөө Таекемдин кабинетинде отурган экен. Мен Октябрь революциясынын орденин алып калдым. Ошол орденди тагынып келгенде, Жезде ошол орденди көрүп: "Муну кайдан алдың?" деп сурап турбайбы? "Ой Жезде, базардан сатып алдым", дедим. Кадыркул Таекем күлүп атат. Бир убакта: "Эй Ургасы, чыны менен сурап атасыңбы? Киши укпасын. Ушунча кызматты иштеп жүрүп, ушул орденди билбесең уят", деди. Мен түшүнө коюп, убактысы келе түштү. "Жок Таеке, Жезде муну билет. Ойлоп атат да, кечээ эле биздин үйдө догурунуп отуруп, жугундуларды ичип жүргөн кантип эле ушул орденди алсын деп таң калып атпайбы", дедим. Тажестем: "Ай бала, оозуңду карап сүйлө. Тил чыгып калыптыр го", дейт. Мен: "А сиздин оюңузчу?
Өмірі сіздің ашханада тамағыңдып отырат дедіңіз беле? Деп жайлап қалдым. Чоғылып тамақ отырдық. Ачуым келіп, буылығып қалдым эле. Бір уақытсын келтіріп. Ушул тажестен менен таяжема рахмат. Ушулардын таштандысын ичип жүрүп, андай тамақты өмірімде ичип көрбөгөн жаным, ошондон кийин акыл эс кирип, мен оңолуп ушул даражага жетип калбадымбы? Дедим эле, таяже чыга качты. Артынан чыксам, мага мурункудай ажылдап, эмне үчүн элдин арасында бизди акмак кыласың, дейт. А сиз эмне үчүн? Булардын арасында мен жоктон мактанасыз. Мен багып, тарбиялап чыгаргам деп, дедим. Ошону менен бүттү. Ачыкка чыгып калдык. Көпкө чейин жологон жокмун. Андан кийин өзүлөрүнүн кемчилигин билип, чакырып кечирим сурашты. Өлөр өлгүчө кирип чыгышып, мен да колумдан келген жардамымды берип жүрдүм. Бир топ жыл болду. Экинчи уулу Анарбектин аялы ашказандан оор операция болуп айыгып кетти. Таң калганым, таяже өлгөнү балдарынын бирөөнүн да көрө элекмин. Өзүлөрү жолобогондон кийин мен да унчукпай кезигишке далалат кылбайм. Мен эмес, угушумда балдары бир киши менен кирип чыгышы жок экен. Ар кимдин өз оокаты аман болсун дейм. Ошентип 3-чү курска келип калдык. Буга чейин мединститутта практикалык сабак жок. Клиникага барып оору көрбөйбүз. Мына 3-чү курстан тартып хирургия, терапия деген кафедранын баары оорукананын ичинде. Кафедранын кызматкерлери профессор, доцент, ассистент, аспирант дегендердин баары мединститутка, директорго баш ийет. Эмгек акыны дагы ошол жактан алат. Калган врач-ординаторлор, медсестралар, оорукананын башкы врачы шаардык саламаттык сактоо башкармасына баш ийет. Дары-дармектин баары ошол жактан бөлүштүрүлөт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.